өтө актуалдуу суроо. Жыныстык тарбияны негизинен 3 жаштан баштап өткөрөт. 3 жаштан баштап бала менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүш керек. Бул деген бир жолу сүйлөшүү эмес, бул деген жыл сайын сүйлөшүү болуш керек. Мисалы үчүн 3 жашка балага ылайыктуу болгон маалыматты бериш керек. 4 жашта 4 жаштагыга, 5 жашта 5 жаштагыга. 13 жаштагы бала менен бул өспүрүм болгондуктан аныкы гормоналдык, физиологиялык өзгөрүү пайда болуп атат. Жана бул суроолор бул нормалдуу суроолор. Жана бул суроодон качкандын же уялгандын кереги жок. Жөн гана бала менен сүйлөшкөнгө чейин туура маалымат топтоп, баланын курак психологиясын, жашын эске алып, ошол сүйлөшүүгө даярдануу керек. Анан кийин балага бул нерсени уят катары эмес, бул нерсени мындай бир физиология катары, мындай биле турган катары жана туура маалымат берүү өтө маанилүү. Анткени азыр технология заманы, балдар ар кандай информацияны досторунан угушу мүмкүн, башка жактан сүрөттөрдөн же башка видеолордон көрүшү мүмкүн. Ошондуктан сиз ата-эне катары маалыматты туура бергениңиз бул оң болот. Ага чейин башка бирөө туура эмес маалымат берип койгонго чейин, ошондуктан өзүңүз даярданып, анан кийин бала менен сүйлөшсөңүз, бул деген сонун болот го деп ойлойм.